Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн мен кичинекей видеомду бир ай мурун 11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайланган депутаттардын азыркы биринчи кадамдары, биринчи маселелеринде анча мынча мындай суроолор жаралып атыптыр. Ошол жөнүндө айтып кетем. Колуңардан келсе, бул видеону бөлүшүп, өзүңөрдүн жергиликтүү кеңештеги депутаттарыңарга айтып, муну угуп койчу деп койсоңуздар, мен ишенем, Кыргызстан дүйнөбүзгө эң адилеттүү башкаруу системасын орноткону менен атагыбыз чыгат. Азыр баягы шайлоонун жыйынтыктарынын баары чыгарылып, биринчи сессияларды өткөзүп атат. Биринчи сессияда спикерди шайлаш керек. Анан жана жогорку кеңеште силер билим берүү комитети, спорт комитети деген маселелер бар эмеспи? Кудум эле ошондой туруктуу комиссиялар бар да. Ар кайсы маселелер боюнча, финансы маселеси боюнча, жер маселеси боюнча жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиялар бар. Ошого бөлүнүшүп, биринчи сессия ошого багышталган. Мага телефон чалышып, ошо спикерди шайлаганда кандай бир суроолор жаралып атат. Биздин айыл аймак 7 айылдан турат. Биздин айыл аймак 5 айылдан турат. Анан ошол жерден баягы куралып келген депутаттар бири-бирине жок бул спикер болуш керек, жок бул спикер болуш керек деп кээ бирлери сессияга келбей коюп, ал жерде мыйзамда эме бар да, 3-түн 2 бөлүгү сөзсүз түрдө сессияга катышып, анан көпчүлүгү менен добуш менен шайлап бериш керек деген нерселер бар. Ошон үчүн маселе мындай конфликт жаралып калышы мүмкүн. Ошого баратабыз деп айтып атышат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайланып келген жергиликтүү кеңештин депутаттары, спикерди шайлоо маселесинде эгер силер шайлай албай, орто жерден кандай бир кызыкчылыктын кагылышуусу болуп кете турган болсо, кийинки чоң маселелердин четин дагы силер чече албаган өкүлчүлүк орган болуп каласыздар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзам бар. Ал мыйзамды кайдан табам десеңиздер, бизде МСУ чекит КИЖИ деген сайт бар. Ошонун законодательство деген разделине кирсеңер, кыргыз тилинде да, орус тилинде дагы бул эң негизги мыйзам турат. Ошонун 4-үнчү бөлүгүндө 21-чи беренеден баштап 39-чу беренеге чейин именно жергиликтүү кеңеш кантип, кандай, эмнеге деген суроолорго жооп берген беренелери бар. Ошол жакты карасаңыздар, баардык маселе жазылган. Ошонун 37-чи беренесинде как раз кеңештин төрагасы жөнүндө жазылып, ал иштелбей калса, аны кантип алып салса да болот деген маселе бар. Но бирок мен ошо силер сен иштелбей атасың деп жумуштан алып, кандай бир айыл ичиндеги конфликтке барбастан, силер азыр өзүңөрдүн ошо жергиликтүү кеңештердин конституциясы болгон регламентиңер бар. Ошол жерге өзгөртүү киргизип алсаңыздар болот. Келгиле, 2 талапкерибиз бар. Бирөөсү жаш, бирөөсү кары, бирөөсү тажрыйбалуу, бирөөсү кичине тажрыйбасы азыраак. 2 жылдан, бүгүн тажрыйбасы көбүрөгү спикер болсун, азырагы дагы татыктуу депутатыбыз. Ал 2 жылдан кийин арызын жазып кеткенден кийин орун басары болуп турганы, анын ордуна спикер болуп, дагы бир башка баланы орун басары кылып алсын деп. Кээ бир учурларда 4 татыктуу балабыз бар десеңер, 1 жылдан кылып койгула. Спикер деген эмне? Бул фасилитатор. Бул биздин начальник деген бул туура эмес. Ошол жердеги жергиликтүү кеңештин депутаттарын чогултуп, туруктуу комиссиялардын иштерин туура иштетип, аларды уже бышкан маселелерди сессияга чыгарып, добуш бергендерди баарын камсыз кылган, эффективдүүлүккө жеткен бул спикер, бул фасилитатор. Ошон үчүн 4төө болсо, мына бүгүн бирөөсү спикер, орун басары. 1 жылдан кийин бул спикер болот, 3-чүсү орун басары. Анан 3-чүсү спикер болгондо 4-чүсү орун басары болуп, 4 жылдын ичинде баягы чарчап калган, уже иштегиси келбеген бир киши болбой, ар бириниси ошентип 4 депутат ошо лидерлик мектепти өткөн болот да. Анткени себеби спикер болуу, глава болуу бул привилегия эмес, бул жоопкерчилик. Ишти аткарып,
мойнуңа жүктөп алып, кайсы маселелерди каратып, эксперттерди чакырып, алардын корутундусун алып, кандай кылсак жакшы болот деген бунун баары жумуш. Ошон үчүн урматтуу жергиликтүү кеңештин депутаттары, спикерди жеңил, оңой, ынтымакка келип шайлап алганыңарды каалайм. Экөөнү, төртөөнү каалагандай кылып шайлагыла дагы. Эң негизгиси, биз эмне үчүн келдик эле? Биз 4 жылдын ичинде, райондун ичинде биздин айылыбыз эң мыкты айыл болот, эң ынтымактуу, өнүгүүгө кадам таштаган айыл болот. Биздин мектебибиз район боюнча эң сонун көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Биздин район боюнча маданият маселебиз эң бийикке туруп, сонун жашоого барабыз. Спорт, дагы кандай маселелер бар, ошолордун баарын биз алдыга чыгарабыз деп келгенбиз деген нерсени унутпай, алдыга жылсаңыздар болот. Кыргызстан эң акыйкат башкаруу системасын калыптандырган өлкөлөрдүн арасына кошулуш керек. Баарыңарга жакшы маанай, чын ден соолук. Анан өзүңөрдүн эмне үчүн мен жергиликтүү кеңештин депутаты болуп келгем, ошол ишке ашсын десеңиздер, менин каналыма кирип, видеолорду көрүп, суроолоруңарды жазып коюп турсаңыздар, дайым сиздерге билген нерсемди айтып берип, жол же багытын аныктап бере тургандай күч кубатымды коротуп турам. Жакшы калыңыздар.